Саламатсыңар балдар. Дүйнөнүн географиясы өлкөлөр жана аймактар боюнча 10 класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы дүйнөлүк океан жана анын ресурстары. Сабактын максаты дүйнөлүк океан жана анын ресурстары жөнүндө билим алабыз. Дүйнөлүк океан ресурстарынын көп түрдүүлүгү менен таанышып, аймактар боюнча таралышын картадан көрсөтө билүүгө үйрөнөбүз. Дүйнөлүк океан бул туташ суу мейкиндиги, геологиялык жана геоморфологиялык түзүлүштөрү менен айырмаланган. Үстүндөгү атмосфера, түбүндөгү чөкмөлөр менен зат жана энергия алмашуусу өзгөчө мүнөздөгү, өзүнүн өсүмдүктөрү жана жаныбарлары бар географиялык объект. Дүйнөлүк океан жер бетинин 4/3 бөлүгүн ээлейт. Аянты 361 миллион чарчы километр. Жер бетинин 70,8% түзөт. Дүйнөлүк океан гидросферанын 96,4%, 1,34 миллиард метр куб көлөмүн түзөт. Ал эми 3,6% гидросферанын кургактыктын суулары жана атмосферадагы ным. Дүйнөлүк океан жаратылыштагы суунун айланышындагы негизги бөлүк. Абадагы нымды, жер бетиндеги суу объектилерин дайыма жаңыртып туруучу суунун булагы. Жер бетинде жүрүп жаткан жаратылыштын бардык процесстерине жана кубулуштарына активдүү катышат. Дүйнөлүк океан атмосферанын туруктуу газдык курамын кармап турат. Атмосфера менен өз ара байланышып, климатты калыптандырат. Күн нурун өзүнө сиңирип, жылуулукту топтойт. Топтолгон энергия деңиз агымдары аркылуу уюлдук зоналарга чейин жетип, планетанын жылыткыч системасы катары кызмат аткарат. Дүйнөлүк океан фотосинтездин жүрүшүнө, кургактыктын бетиндеги өсүмдүктөр, жаныбарлар, адам баласына үзгүлтүксүз таасир тийгизет. Дүйнөлүк океан сууларында туздар, газдар, сууда эриген органикалык заттар, химиялык заттардын эритмелери бар. Анда эмесе балдар, ушул заттарга бирден токтолуп карайлы. Дүйнөлүк океан сууларындагы туздар. Дүйнөлүк океандын суулары туздуу экендиги баарыбызга белгилүү. Орточо туздуулугу 35 промилль. Башкача айтканда, 1000 граммда же 1 литр сууда 35 грамм туз бар. Океан сууларынын туздуулугу атмосфералык жаан-чачын буулануунун өлчөмүнө жараша географиялык кеңдикке байланыштуу өзгөрүлүп турат. Экватордо 34 промилль, тропиктик алкактарда 36 промилль, мээлүүн алкактарда 32 промилльди түзөт. Эң туздуу океан Инд океандагы Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү 41 промилльди түзөт. Бууланууга караганда жаан-чачындын саны ашык, дарыя суулары көп агып келген, мөңгүлөр эриген жерлерде туздуулук аз болот. Туздардын химиялык курамында Менделеевдин мезгилдик системасынын 76 элементи кездешет. Дүйнөлүк океан суусунун туздуулугу өзгөрөт, бирок туздардын бири-бирине болгон катнашы өзгөрбөйт. Ар дайым бир калыпта болот. Эгерде дүйнөлүк океандын тузун өзүнчө бөлсөк, 48 миллиард тонна туз чыгат. Ал туздарды жер бетине жайсак, бийиктиги 133 метр катмар пайда болушу мүмкүн. Анда эмесе балдар, дүйнөлүк океан сууларындагы газдарга токтололу. Дүйнөлүк океан сууларындагы газдар. Дүйнөлүк океан сууларынын курамында эриген газдар, кычкылтек, азот, көмүр кычкыл газы бар. Деңиздеги тиричиликте эриген кычкылтектин мааниси зор.
Дүйнөлүк океан сууларындагы эриген кычкылтектин концентрациясы абадагы кычкылтектен 1,5 эсе көп. Жылына Дүйнөлүк океанда 35 миллиард тонна кычкылтек сарпталат жана деңиз өсүмдүктөрүнөн абадан кайра толукталып турат. Суудан бөлүнүп чыккан кычкылтек атмосферанын курамын өзгөртөт. Ал эми атмосферадагы кычкылтектин көбөйүшү кургактыктагы организмдердин таралышына шарт түзөт. Анда эмесе балдар, Дүйнөлүк океан сууларындагы сууда эриген органикалык заттарга токтололу. Дүйнөлүк океан сууларында сууда эриген органикалык заттар. Дүйнөлүк океандагы тиричиликтин көбү планктондор. Бул планктондордун пайда болушу жана кайра өлүп чирип жок болушу тең салмактуулукта. Ошондуктан океанда органикалык заттар чогулбайт. Эриген органикалык заттар Дүйнөлүк океанда орто эсеп менен 2000 миллиард же болбосо 2 триллион тоннаны түзөт. Ачык океандын бетинде ар бир 1 килограмм сууга 2 миллиграмм эриген органикалык заттар туура келет. Анда эмесе балдар, таблицага көңүл буралы. Дүйнөлүк океанга агын суулар, жер алдындагы суулар, шамал, мөңгүлөр менен 28.100 миллион тонна ар кандай заттар келип кошулат. Алардын көпчүлүгүн агын суулардагы катуу заттар түзөт. 17.800 миллион тонна. Агын суулардагы сууда эриген заттар 3.900 миллион тонна. Мөңгүлөрдүн мареналары 2.800 миллион тонна. Шамал менен келген чаңдар 2.600 миллион тонна. Жер алдындагы суулар менен келген заттар 1.200 миллион тонна. Бул заттар ар дайым океанга табигый жолдор менен кошулуп турат. Дүйнөлүк океандын ресурстары. Дүйнөлүк океан минералдык, биологиялык, энергетикалык ресурстарга бай. Анда эмесе балдар, ушул Дүйнөлүк океандын ресурстарына токтололу. Дүйнөлүк океандын минералдык ресурстары. Дүйнөлүк океандын шельфтеринен баалуу кен байлыктар алынат. Шельфтердеги кен байлыктардын ичинен нефть жана газдын мааниси зор. Азыркы учурда жалпы казылып алынган газ менен нефтинин 20% деңиздин түбүнөн алынат. Дүйнөлүк океан сууларынын түбүндө 350 нефть газ чыга турган жерлер белгилүү. Алардын ичинен 7 ири району бар. Булар Түндүк муз океаны, Инд океанынын батыш жана чыгыш жээги, Атлантик океанынын түндүк жана түштүк бөлүгү, Тынч океандын чыгыш жана батыш бөлүгү. Нефть газды казып алуучу эң чоң аймак Перс булуңу, Кызыл деңизи. Анын тереңинде 13 миллиард тонна нефтинин запасы жана 4 миллиард тонна газдын запасы жатат. Нефть газдын запастары арктикалык муздардын астында терең шельфтерде, Түндүк муз океандын Баренц, Карц, Охот деңиздеринде таралган. Жаратылыш газынын жалпы запасынын 5-2 бөлүгү жайгашкан. Бүгүнкү күнү жаратылыш шарты татаал жерлерден да кен байлыктарды казып алуу үчүн жаңы роботтоштурулган технологиялар өнүгүүдө. Дүйнөлүк океанда 30дан ашык химиялык элементтер, көмүр, темир, жез, калай, марганец, боксит, магний бар. Негизги району Тынч океандан алынат. Аянты 16 миллион чарчы километр. Калайды казып алуу боюнча алдыңкы орунда Малайзия, Индонезия, Таиланд турат. Фосфориттин жалпы запасы 90 миллиард тонна. Бул фосфориттин 90% деңиз суусунан алынат. 10% гана дүйнөнүн айыл чарбасын жүздөгөн жылдарга жер семирткичтер менен камсыз кылууга жетет.
Дүйнөлүк океан сууларынан кайнатма туз алынат. Жалпы кайнатма туздун 25%, магний тузунун 60%, медицинада керектелүүчү бромдун 90% деңиз суусунан алынат. Дүйнөлүк океандын 3000–4000 метр тереңдиктеринде курамы темир марганецтен турган шагылдар таралган. Ал түрдүү формадагы 5–7 сантиметр чоңдуктагы 15–20 баалуу элементтерден турган тоголок шагылдар. Жалпы массасы 3 триллион тонна. Эгерде деңиз суусуна зыян келтирбеген жолун таап, ушул шагылдарды жер бетине алып чыкса, адам коому миңдеген жылдарга баалуу металлдар менен камсыз болот. Деңиз жээгиндеги шарпылдактардын аракетинен пайда болгон титан, цирконий, алтын, платина, күмүш, алмаз алынат. Анда эмесе балдар, дүйнөлүк океандын биологиялык ресурстарына токтололу. Дүйнөлүк океан суулары биологиялык ресурстарга бай. Ар түрдүү көп сандаган деңиз организмдери жашашат. 180 000 түр жаныбарлар, 16 000 балыктардын түрү, 70 000 түр рак сымалдуулар, 50 000 түр моллюскалар, 10 000 түр балырлардын түрлөрү бар. Океандагы организмдер ээлеген орду жана жашоо тиричилигинин шартына ылайык 3 топко бөлүнөт. Планктон, нектан, бентос. Анда эмесе балдар, ушул топторду карайлы. Планктон океан агымдары менен таралган кичине организмдер, балырлар, чаяндар, медузалар океандын 100 метр тереңдиктеринде жайгашкан. Планктон экиге бөлүнөт: фитопланктон, зоопланктон. Фитопланктон зоопланктондун жеми, ал эми зоопланктон балыктардын жана киттердин жеми. Нектан суунун тереңинде эркин жана тез сүзүп жүрүүчү жаныбарлар, балыктар, кит сыяктуулар, деңиз ташбакасы, башы буттуу моллюскалар. Бентос океан түбүндө жашаган организмдер, камбала, деңиз моллюскалары, суу чаяндар, деңиз кирписи, деңиз жылдыздары, кораллдар, нерейстер, деңиз лилиялары кирет. Бентос фитобентостон жана зообентостон турат. Дүйнөлүк океан суусундагы организмдердин топтомдорунун биомассасы жана продукциясы жөнүндө диаграммага көңүл буралы. Фитопланктон 550 миллиард тонна, зоопланктон 53 миллиард тонна, нектан 0,2 миллиард тонна, фитобентос 0,2 миллиард тонна, зообентос 3 миллиард тонна. Океандагы организмдердин ичинен адам баласы үчүн сууда эркин сүзүп жүргөн жаныбарлардын нектандын мааниси зор. Алар жылына зор продукцияларды беришет. Дүйнөлүк океандын жылдык продукциясы 200 миллион тонна. Анын ичинен балыктар жана азык боло турган жаныбарлар 100 миллион тонна. Жылына 75 миллион тонна деңиз организмдерин кармашат. Алардын 85% балыктар. Балык уулоочу флоттун жана балык кармоо куралдарынын улам өнүгүшүнө байланыштуу баалуу балыктардын саны азайды. Кээ бир балыктардын түрлөрү промыслелдик маанисин жоготту. Дүйнөлүк океандын жылдык продукциясынын 30 миллион тоннасы аквакультурага туура келет. Аквакультура латын тилинен которгондо аква – суу жана культура – өстүрүү, көбөйтүү. Жаратылыш жана жасалма суу сактагычтарында, деңиз плантацияларында суу организмдерин, балыктар, кит сымалдуулар,
моллюскалар, балырларды көбөйтүү жана өстүрүү. Аквакультуранын бир бөлүгү марикультура деп аталат. Аквакультура мындан 4000 жыл мурда Кытайда пайда болгон. Бүгүнкү күнгө чейин биринчи орунда турат. Дүйнөлүк океандагы биологиялык ресурстардын таралышында зааналдуулук байкалат. Мээлүүн алкактарда жан жаныбарларга бай, анткени суу тез аралашып, тереңдикке чейин кычкылтек менен камсыз болот. Тропиктик алкактарда өсүмдүк жаныбарлар дүйнөсү аз, анткени суунун үстү катуу жылыгандыктан суу кыйла жеңил, ошондуктан суу начар аралашып, кычкылтек мээлүүн алкакка караганда 2 эсе аз. Ал эми экватордук алкакта жан жаныбарларга бай, суунун бети тез аралашып, кычкылтек, туздар арбын. Уюлдук алкактарда тиричилик начар өөрчүгөн, суунун температурасы жана туздуулук төмөн. Анда эмесе балдар, дүйнөлүк океан суулардын ичинен энергетикалык ресурстарга токтололу. Дүйнөлүк океан сууларынын энергетикалык ресурстары жаратылыш ресурстарынын ичинен түгөнбөчү ресурстарга кирет. Дүйнөлүк океандын ташкындары эбегейсиз зор потенциалдык энергияга ээ. Бүткүл жер шарынын дарыяларынын энергиясынан ашат. Дүйнөлүк океан сууларынын электр энергетикасынын кубаттуулугу 4 миллиард киловатт-саат. Бир ташкында 8 миллион киловатт-саат электр энергетикасы чогулат. Ташкындан электр энергетикасын алуу боюнча Атлантика океаны алдыңкы орунда турат. Атлантика океанынын түндүк батыш бөлүгүндөгү Америка Кошмо Штаттары менен Канаданын чек арасындагы Мен жана Фанди булуңунун дүйнө жүзүндөгү эң чоң ташкын боюнча белгилүү. Бул ташкындын бийиктиги 18 метрге чейин жетет. Мындан башка энергетикалык потенциалы чоң ташкын Канаданын Арктикалык архипелагынын жээгинде, Баффина жеринин жээги, Ла-Маныш кысыгы, Франциянын жээги, Бристол булуңу, Ирланд деңизи, Британия, Дания, Ирландиянын жээктеринде таралган. Дүйнөлүк океан сууларынын энергетикалык ресурстарына ташкындардан башка толкундардын кинетикалык энергиясын, океан суусунун агымдарын киргизишет. Бирок аларды азырынча адам баласы толук өздөштүрө элек. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызда алган билимдерибизди бышыктап алуу үчүн төмөндөгү суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Дүйнөлүк океан гидросферанын канча пайызын түзөт? 78,2%, 50%, 96,4%, 70%. Туура жообу 96,4%-ын түзөт. Экинчи суроого токтололу. Адам баласы үчүн океандагы организмдердин ичинен кайсы тобу маанилүү? Нектон, планктон, бентос, фитопланктон. Туура жообу нектон. Үчүнчү суроого токтололу. Деңиздердин шельфтик зоналарында дүйнөдөгү өндүрүлгөн нефтинин канча пайызы туура келет? 50%, 30%, 60%, 20%. Туура жообу 20% туура келет. Төртүнчү суроого токтололу. Деңиз организмдердин жасалма жол менен өстүрүүнү жана көбөйтүүнү эмне дейбиз? Монокультура, поликультура, аквакультура, латифундия. Туура жообу аквакультура. Бешинчи суроого токтололу. Дүйнө жүзүндө ташкындан электр энергетикасын алуу боюнча
Кайсы океан алдыңкы орунда турат? Тынч океан, Атлантик океаны, Түндүк муз океаны, Инд океаны. Туура жообу Атлантика океаны. Бүгүнкү сабакта дүйнөлүк океан жана анын ресурстары жөнүндө билим алдык. Дүйнөлүк океан ресурстарынын көп түрдүүлүгү менен таанышып, аймактар боюнча таралышын картадан көрсөтө билүүгө үйрөндүк. Бүгүнкү сабагыбызды аягына чыктык. Саламатта калгыла балдар.